Анда эмесе биз биринчи койтуп жазабыз. Койтуп жайлуу бии. Элмире жеңер кантип жиберсе, ошону шашпай көчүрүп жазабыз. Скрипкалык ачкычты тарттык, кимде тартылбагандар болсо, анан 3 торчо турат. Фада, додо, соль, до. Ошондо биз ойноп атканда тюнерде ушул торчолор менен ойнолуш. Мисалы үчүн соль торчо, до торчо, Ошон үчүн ушундай тональность экен. Аны биз бара-бара оңой үйрөнүп кетебиз. Ла, ла, си, до, ре, 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 ре. Мына сүйлөм бүттү. Сүйлөм бүткөндөн кийин дайыма ылый баштайсың. Мынакей ла, ла, си, до, ре, ре, ре. Ылый баш бүтпөдүбү? Жаңы сүйлөм кайра ылый ойнолот. Ре, ре, ми, ре, 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 ми, ре, 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 ми, ре. Көрдүңөрбү? Мына такт деп коет. Сүйлөм бүттү, ылый баштады. Ре, ре, ми, ре, до, до, до. До, до, до. Сүйлөм бүттү, такты жаптык. Саламатсызбы, кандайсыз дегендей. Анан кайра додон бүттү, ылдый. Кайра додон баштайсыз. Ылдыйдан до, до, ре, до. До, 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 ре, до. Си, си, си. Мынакей. Си, си, си. Ылдый бүттү, көрүңөрбү? Эми жаңы сүйлөмдөн эмне болот? Кайра ылдый баштайбыз. Си, си, до, си, ла, ла, ла. Си, си, до, си, ла, ла, ла. Си, си, до, си, ла, ла, ла. Мынтип жазып койдум, Анакей сүйлөм бүткөндө эки мондай такт болот. Бүттү. Чыгарма бүттү деген сөз. Бирок биз муну 4 жолу кайталап ойноп коюп атабыз, узун болсун деп. Анда эмесе эми ойноп берем.